Рамазан айы бұл сүйүнүштүн айы. Рамазан айы бири-бирибизди көңүлүбүз түшүрбөй, туугандарыбыздын көңүлү түшүрбөй, Рамазан айы бири-бирибизге жакшы маанайды тартуулай турган ай. Рамазан айы тууган уруктарга, ата-энебизге, жакындарыбызга жакшылыкты сүйүнчүлөй турган ай. Майрам, ийгилик, жетишкендик. Ошол нерсени биз кичибизде сактап жүрө бербей сыртка чыгарышыбыз керек. Балдарыбызга үй бүлөң менен Рамазан келатат, майрам келатат. Бул Рамазан айыны бир жакшы деңгээлде өткөзөбүз, ибадат менен өткөзөбүз, жакшылыктар менен өткөзөбүз. Тууган уруктун баарын актас тургунга чакырабыз, чоң атаңды, чоң энеңди чакырабыз, абаларыңды, таякелериңди чакырабыз. Рамазан айы майрам экендигине биз көрсөтүшүбүз керек. Бизде кандайдыр бир деңгээлде башка майрамдарга даярдык күч да. Башка майрам келатат дегенде 10-15 күн мурун көчөдө баратып билебиз. Майрам келатат болот экен жакында депчи. Мусулман мамлекеттеринде кээ бир ушул мусулмандар үстөмдүк кылган кээ бир көпчүлүгү мусулмандар жашаган кээ бир мамлекеттерде Рамазанга 10-15 күн калганда жолдо баратканын билесиң. Үйлөрдө кадимкидей жылтырак байкы шарлар илинген, көчөлөр жасалган, базарлар жасалган. Рамазан майрам келаткандыгыны, жакшылыктын айы келаткандыгыны байкайбыз. Мен ойлойм, биз дагы ушул нерсени ишке ашырышыбыз керек. Бул жерде сут кеңеш турат. Университетке дагы Рамазан келатат деп аяк-бияга жасалангыланып, бөлмөлөр, коридорлор Рамазан келаткандыгынын мындай шан шоокөттүн бир белгиси билинсе, мен ушул нерсени көргүм келет. Ошол нерсе үйүбүздө да ошондой болушубуз керек. Үйүбүздө дагы бул Рамазан айы сүйүнүчтүн айы экен. Рамазан айы ушундай бир жакшы сезон, бир жакшы ай келаткандыгыны үй бүлөбүз менен, жакындарыбыз менен, балдарыбыз менен биргеликте сезгенге. Бул шиарул ислам да, бул ислам дининин негизги байкы жөрөлөлөрүнүн бири. Ошон үчүн бул ар дайым мындай ачыкталып, жакшылап көрүнүп туруш керек. Жарайбы? Ошондуктан азыртан баштап мына көпчүлүгүңөр ата-энеңер айылда, демек Рамазанга даярдык кандай болуп атат? Азыр кимдир бирөө дагы деле ойлону элек. Рамазан жөнүндө эмне кылат, эмне иш кылат, ибадат кылат, кандай кылат ойлону элек. Мындай жөн эле жүрөт да. Ушул нерсени эскертүүчү силерсиңер. Үй бүлөгө, өзгөчө айыл жергесинде жумуш менен, баягы кара жумуш менен, мал менен, ой менен алек дагы мындай эле көз карашта болот. Ошону азыртан силер Кудай буйрса быйыл Рамазанды башкачараак кылып өткөзөлүк, жаңылануу менен өткөзөлүк.